иштериң жүрүшүп, машинаны алып, үйдү алып, боп кеткен учуруңда, чокуга чыккан учуруңда Аллах Таала сенин алдыңга сыноо катары бир аялды жиберет. Керек болсо сойкуну жиберет. Ал сыноодон кандай өтөсүн? Бул жактагы сактап калышка байланыштуу маселелериң, үй жайың, байлыгың ошол маселеге байланыштуу. Билесизби, ким чокуга чыкса, ийгиликке жетсе, ошонун алдыга кээ бирөөлөр шайтан болуп, кээ бирөөлөр жакшы болуп, баары бир сыноо болуп, аял киши келет. Аял кишиден сыноосунан этият бол. Да чекпешиң мүмкүн, да ичпешиң мүмкүн, бирок аял дегенде көп алданып калат. Сен эгер ушул жерден өтүп кете турган болсоң, алданбай, Аллах Тааланын сага берген белектери эч нерсе эмес. Андан кийинкилери өтө күчтүү болот. Керек болсо чогулта албай каласың. Аллах беремин десе, жыйыштыра албай каласың. Көчөдө кадимкидей мусор ящиктер толуп чачылып жатат го, ошондой точка-точка чачылып жатат, сен чогултканга жетишпей каласың. Мен буга 100% кепилдик берем. Демек, аялдын азырыгынан этият бол. Аллахым өзү сактасын. Шайтандын азырыгынан, аялдын азырыгынан.